Ош Мо Иман гимназиясы 8-класс даярдаган Шарабидинов Амантур. Салмастарбы, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө куттуктоо менен бирге сиздерге китеп тууралуу маалымат айта кетсем. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Дүйнөлүк адабият менен маданияттын көч башына турган Сервантес, Шекспир жана Инка Гарсиуло сыяктуу классиктер 1616-жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Ошондуктан бул күнү символикалык мааниси бар болгондуктан ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында аталган күндү атайын белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан. Ал эми Кыргыз өкмөтү 2002-жылы 1-апрелиндеги токтом менен бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн белгилөө шаардын кабыл алган. Китеп көлөмдүү басылма, маалыматтарды сактоонун, аны муундан муунга өткөрүп берүүнүн бир формасу. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтууну сактоонун маанилүү каражаттары. Алгачкы китептер байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага учтуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Китеп окуунун эрежелери. 1. Китеп окуганда көздөн китепти 30-40 см алыска кармаңыз. 2. Отургучка отуруп алып окуңуз. 3. Чарчап турганда окубай эле коюңуз. 4. Тамактанып отурганда окубаңыз. 5. Китеп окуп жатканда жарык сол тарапта тийип турганы көзгө жакшыраак. 6. Бейтааныш сөздөргө туш болгондо бирөөнү сүйлөп жаткандай катуу үн менен кайталап окуңуз. 7. Бат окуганда түшүнүү кыйын болсо, анда жай окуңуз. 8. Китепти жазылган жер, суу аттарын сөзсүз картадан издеп караңыз. 9. Күндөлүгүңүзгө окуган китептериңиздин аттарын жазуу менен бирге автордун аттарын кошо жазыңыз. 10. Китептин барагын бүктөбөңүз. Китеп тууралуу эрежелерди төмөн жактан да окуп алсаңыздар болот. Биз да карантин учурунда бош олтурбай, пайдасыз нерселер менен алектенбей китеп окуйлу. Китеп аркылуу билимибизди тереңдетели. Эгерде жаныбызда китеп жок болсо, интернет булактарынан пайдаланалы. Китепти сүй. Баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Келгиле достор, дайыма китеп окуп жүрөлү.